Assalamu алейкум достор, кандай турасыңар? Биз азыр Денвер шаарынан ылдый, Колорадо Спрингс деген жерге Amazon жүгүн алып келгенбиз. Эмнеге алып келгенбиз деп атам? Мен жаңгыз эмесмин. Азыр сиздерге Кыргыздын чыган жигити инебиз Алимурду көрсөтөбүз. Assalamu alaikum. Дагы гана. Assalamu alaikum достор. Окшош эле достор. Кандай жакшы иште? Assalamu alaikum. Жакшы, өзүңүз. Абдан сүйүнүп калдым. Могул жерде Amazon бар. Ошол жака жаңы эле жугап келип, бияка келип токтотсом, артыман койгон апа-пакай фретлайндер келип токтоп туруп эле маяктан Ассаламу алейкум деп инем чыгып калды. Иштер кандай болду? Жакшыбы? Акырын, алгаш, өзүңүздө. Каяктан алып кетесиң жүктү? Жүктү Канзас-Ситиден. Мен да Канзас-Ситиден албадымбы? Анда бир эле жерден алдыкпы? Ошо Канзас-Ситинин өйдөө жагынан алгам, жана түндүк жагынан. Анда экөөбүз бир жерден алып, бир жерге алып келген турбайбызбы? Жакшы, буга жакшы төлөп берди мага. $3. Ай. 2.75 ушундай ишилип жакшы төлөп берди. Азыр арзан 2.20дан алып бердим. Сен деген эмесиңби? Компания драйверсиңби же өзүң трак менен иштеп атасыңбы? Типа овнер да. Овнер, овнерсиң да, чынбы? Овнер башка, лизге алган башка, компания драйвери башка да, чынбы? Могу братандык. Байкеңер азыр Кыргызстанда болгон үчүн айдап атасыңар, э? Жакшы. Кандай? Не айталы? Не жөнүндө сүйлөшөлү? Америка жашоосу кандай, жакшыбы? Ойдогудай болбойт абы. Жакшы, ойдогудай эле. Ойдогудайбы? Жакында эле келгенбиз. Канча болду келгениңе? 8 ай болду окшойт. 8 ай болду. Сен уже судовой право алып, уже иштеп атасың, э? Кандай сону? Балдар сурашат да, канчадан кийин иштесек болот? Канчадан кийин иштесек болот? Грин карта эмес да, э? Жок, грин карта эмес. Түшүнүктүү. Уже бул 8 ай болуптур, уже судовой правону алып, компанияга кирип иштеп атасың. Көп эле жигиттерден сурасаңар, 7 ай болду, 8 ай болду, 6 ай болду, кирдим иштеп атам дейт. Жакшы. Жумуш жагып атабы? Жагат, жумуштун көбүнчөсү жерлерди көргөн жакшы да. Жерлерди көргөн жакшы. Ар жерде токтоп. Биз деген көп тамашалап калам да. Акча табасың, зато эме Американы кыдырып жүрөсүң, чынбы? Жакшы. Эмне айтып бересиң эми? Кызык эмне айтып бересиң? Кызыктуу. Кайсы жакта жашайсың? Чикагода? Чикагода. Чикагода кимдер? Туугандар, тааныштар барбы? Тааныштар бар. Жол билген тааныштар. Айылда. Жакшы. Мынаяктан да акчардык кетип атат. Достор, мен деген 70-жол менен келаткам. Келатсам эле бир эле трак мен ачтым, бир жол, Бир трак шуулдагы монча ашып кетти. Анан аркасынан кууп келип туруп мен ачтым да, анан кетип бартам, алыска кетип калдым. Анан бир маалдан артынан кууп жетип туруп анан кайра ашып кетти да. Анан мен деген бул фретлайндердин бамперинен таанып калдым да. Жылтырак турбайбы? Азыр мага айтпадыңбы? Мен сизди 70-жолдон көрдүм дегенде сразу бамперин карабадыңбы? Ай, ошо жигит экен деп. Кат ойлоп келсиң. Экөөбүз анча мынча эметип келдик, ойноп кичине. Бираз. Жакшы, желекти желбиретиптирсиң. Кыргызстандын желегин, Кичинекей желек бар эле. Жок, сүйүнүп кететсиң. Азыр жаныма келип токтоп, Алмазбек эке кандай иштеп туруп, мияка келип токтоп турган эшикти ачканда карасам, Кыргызстандын желеги желбирип атат деп сүйүнүп кеттим да. Биз болсо мындай килтеген желек тагып алып жүрбөйбүзбү? Ошоңуздон таандым да мен. Ошондон көп таанышат да. Өткөндөн кийин задниевди карасам. Кызарып калган экен. Эмени правону алыш кандай оор болду? Каяктан алдың правону? Лос-Анджелестен алдым. Лос-Анджелестен. Биринчи Лос-Анджелесте жашагам, ошол жака келгенде. Ошол жактан алып алган Чикаго келген турбайсың да? Так. Жакшы. Жеңил болду бар, аркада суроолорду бербей эле коеюн. Просто баягы көрүп сүйүнүп кеттим да. Инимди көрүп сүйүнүп кеттим. Өзүңүн папаң да көрүп турбайбы? Атам сизди өзү тааныбайт элем, Мургач. Атам айтат эле. Ошол айтат, Жакшы, азыр атаңардын аты ким болот? Абдубасыт. Мен Ава деп сүйлөшпөдүм, Жана экөөбүз сен берип калбадыңбы? Анан Ава кандайсыз? Жакшы, Америкадан чоң жалындуу салам деп салам айтып койдук. Байке эле сүйүнүп калды го. Бул видеоңузда көрөт да.
Анан айтпадык го, мына уулуңуз мыякта турат. Эч сарсанабаңыз баары жакшы, ойдогудай деп. Жакшы. Азыр эмне аласың? Азыр эс алыш керек. Укташ керек. Уйку келет абы? Мына трак драйверлерге керектүү нерсе бул уйку. Уйку болсо баары жакшы болот. Уйку камбагаса жаман болот да. Азыр мен деген мыякта отургам, эме тартайын деп аткам да. Видео тартайын деп аткам да. Мен жаңы алдым да. 8,5 компаниянын карточкасы менен колдонгом да. Анан жакында эле эме fuel карточка алдым да. Скидка болот экен. Ошону рекламага тартайын деп отургам. Достор, моундай fuel карточка. Мен жалаң компаниянын карточкасы менен колдонуп турам. Азыр сиздерге дагы жакшы видео тартып берем. Ушундай карточка заказ берсеңер, көптөгөн заправкалардан салерка коет да, анан скидка болот. Мен келатып 200 галлон куйдум. Ар бир галлондон 54 центтен скидка берди. Мен ошондо где-то $108 ушундай экономить этип алдым да, бир заправкада. Абдан сонун карточка экен. Мен да муну кенен айтып, ушул карточканы бүтүңүздөр, кенен маалымат берем, кандай колдонот, кандай алат, каяктан алыш керек деп. Силер болсо компаниянын карточкасын колдоносуңар да? Компанияларга. Мен да билип алам анда видеодон чыккан. Видеодон чыккан. Номери бар бир. Үмүтжан деген жигит бар. Көптөгөн жигиттер алган. Жана эме алган. Адыл деген да эме видео тартып жүргөн бала алган. Медет Инвест алган. Медер Инвест. Медет деп коетмунбу? Медер Инвест. TikTok'та жүрөт го. 115 000 подписчиги бар. Ошолду алып эметкен көрсөткөн. Трактан чыккан. Анан мен 8,5 жылдан бери компаниянын трагы менен колдонуп жүргөм да. Бул карточка менен жумасына, достор, жумасына бир $400-500 экономить этип койсо болот да. Айына 1,5 деп койчу. 1,5 айына болгондо эле 12 койчу канча болот экен? 14-15 миң, бир жылда экономить этип койсоң. Эмне, лишний акча бул. Бир жылда 15 миң. Андан көрө ата-энеңе салбайды ошол акчаны, чынбы? Үмүтжан деген бир жакшы жигит бар. Ошого чалсаңар, карточка 2 күндө келет, анан активация жасап, өзүңөр код бар немет, анын үчүн деген эме болуш керек да. Өзүңүн атында компания болуш керек. Сен компания ачтың беле? Ачыш керек. Анткени кийин силер налог төлөгөндө да керек болот да. Бай кийин акчаларды списание кетет. Тракистер көп табат, анан өзүң атыңа эле зарплатаны ала берсең, кийин списание этип аласың, налогду олчойт, 30-40 миң төлөп каласың да. Ошон үчүн компания ачып, анан налог төлөгөндө ошо списанияга көп кетет. Ремонт кот, тияка, мияка деп. Анан азыраак налог төлөнөт. Ошондой компаниясы ачыш керек. Анча-мынча данныйларды сурайт, анан бат эле эмет берет да. Жакында ачамын буюрса. Жакшы, андай эме болуп келбейби? Траңдан хотя бы сыртын көрсөтүп, анан бай кыргыз жигиттерди ачкан компанияда иштеп турбайсың да? Атын көрсөтүп коелу. Эмне деген компания? Дочлан. Дочлан деген компания. Бул каякта? Чикагода. Чикагонун өзүндө. Мындан башка дагы 2 компаниясы бар деп атасың, Көп. Көп экен да. Достор, биз деген мекендештер эмне деген компанияларды ачып салган? Эме буюрсаң бир трак көрөм, бир жазуу, карасаң кыргыздардыкы. Биз билбейт экенбиз да. Эмне деген компаниялар бар экен, бирок билбейт экенбиз да. Реклама жок. Рекламасы жок. Алар деген ачкандарына 7-8 жыл болгон. Болгону 40, 50, 60 эле трак бар да. Эгер жакшы күчтүү реклама болгондо көбөймөк да. 200, 300, 400 болмок да. Чынбы? Не кылалым да? Барып көрөлүбү? Жүрү тракты көрүп келели. Буякта кичине шамал болот деп, достор. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Трак чыгып атат. Бул жерде Amazon бар, абдан таза топ. Абдан чоң Amazon, көрдүңүздөрбү? Бул жакта болсо Акчардак, иним дагы мо желектен көрүп таанып турду. 70-жылда. Бул жерде дагы Amazon'дун немеси бар экен, буякта да Amazon бар турбайбы? Тетиги жерде Amazon бар экен, тиякта да Amazon бар экен. Amazon аябай кумуска койду жайлап эмет кеттир, жайнап кеттир. Мына достор, Freightliner Cascadia канчанчы жылкы? 2019. 2019 жылкы тракты айдап алып, мондай компания. Көрдүңүздөрбү? Атында жазылып турат. Чикагода экен. Андан деген кайдан эметсек я? Не компания, жакшы компания, маалымат билбейбиз да бизчи. Кандай компания, канча трагы бар деп. Көрдүңүздөр буякта эме жакыныраак көрсөтөйүн. Кыргызстандын жер берип атканын сүйүнөт экенсиң да.
кенгуря тип табыш керек экен, Ошондо. Бирок бампери жакшы экен. Бампер деген эметке железный турбайбы. Көздөр номерди жаңы алынган, временный регистрация менен жүрөт. Качан алынган? Жок, бул трак эскеле номер алмашты жакында. Номер алмашты. Чикагого барган темир номер табыш керек. Номери келет да. Бул эме го, жана регистрациянын эмеси, временный. Достор, силер дегенде регистрация алсаңар, пока жаңы трак алып, же болбосо номерди алмаштырып, ар кандай болгону терезеге илесиңер да. Ошондо деген номери бар. Ошонун деген могу жерге монтип чаптап койсоңор абдан сонун болот экен. Анткени Amazonго киргенде номерди алар көрүш керек да. Көрбөгөндө сенин башыңды оорута берет да. Постоянно сурайт номериң деп. Муну көрүп атабы? Муну билбейм, көрсө деле камера көрүнөт го, көрсө деле сурайт. Сурай берип, тактап атат. Эгер номер болгондо сурабайт болчу. Меники вообще сурабайт азыр номерменчи. Муну менен сурай берет да, башты оорута элечи. Достор, көрдүңүздөрбү, Колорадо штаты, Кыргызстандын окшош тоолору бар тияктачы. Абдан погодасы, аба ырайы, жараткычы Кыргызстанга окшош. Жана иштеген ойнап калды, 2 жыл топ болду. Жарым. Бир тойло штат коруп калдым. 15 Ага чейин братан. Жакшы. Ошондой жөн эле чакан видео тартып коелдук. Сен деген кыйнабайбыз, ар кандай суроолорду бербейбиз. Эч кандай камерадан да сүрдөйт да кээ бир кишилерчи. Сүрдөтпөйбүз. Жакшы экенсиң. Анда видеону жыйынтыктап деле койсок болот. Эми саламдарды жаадыр эми Кыргызстанга, досторго, классташтарга, ата энеге дегендей. Біз сымылдады, бізде де кішкене непорядок. Бұға да көп кішілер қызылып жүрген көп деген видеоларға түсті. Мына достар, şu кепка. Абдан соң сағат. Симпатичный крутой резко. Я сам не рассказывал, где там написано.